Ысык көлдүн түштүк тарабындагы Карасас жайлоосун жайлаган Акматовдордун үй бүлөсү 100гө жакын кыргыз жылкысын багууда. Бул байыркы тукумдун туягы кыскарып, жок болуу коркунучуна кептелген. Калып калган бар да, бирин экин ар кимде бир кимде калган жылкыларды чогултуп, анан ошого таза кыргыз айгыр таап келип кошуп, ошо менен селекция кылып отуруп, анан акырындан келтабыз да. Баягы илгерки кыргыздын мукуралыгына жеткирели деп азыр кичинеден буга 20 жылдай болуп калды. Ушу жылкыларды, кыргыз жылкысын чогултуп баягы эме кылганыбыз. Мурун болсо жылкы деп эле бага берчүбүз, анан айгыр болсо эле бийик чоң болсо, бул чоң айгыр экен, жакшы экен дечүбүз да, бирок ал чоң айгырдын кемчиликтери көп да. Тоо ташта жүрө албайт. Кыргыз жылкысы боюнча изилдеп жүргөн окумуштуулар азыркы тапта Кыргызстандын бардык эле аймагынан бул тукумду таба албайсың дешет. Совет мезгилинде алардын көбү аргындашып, таза кандуусу дээрлик калбай калган. Бирок Акматов сыяктуу айрым фермерлер жылкынын бул түрүн сактап калып, туягын көбөйтүүгө аракет кылууда. Кыргыз жылкынын негизги баягы тышкы мүнөздөмөсүндө ушу жылкыдай болуш керек да. Мойну кыска, капчыктуу, жалдуу, мына могу бутунда бакайлары чачтуу болот да. Көтөр. Илимпоз Болот Токтосунов 10 жылдан ашык кыргыз жылкысынын генетикасын иликтеп, Кыргызстандын аймактарынан 500дөн ашык жылкынын ар бирин өзүнчө карап чыккан. Кыргыз жылкы өтө бойлуу эмес, өзгөчөлүгүнөн караганда жал куйругу чачылган, жапалдаш бойлуу, анан деген кара түстүү мал болот да. Жанагындай кара түстүү, анан жанагындай так кашкалары азыраак мал да. Себеби бул жанагы көп жылдан бери мындай естественный отбор болгон да. Көп жылдан бери. Анан момундай бул таланын жылкысы да. Эч качан кыргыз муну чөп жулуп оозуна салган эмес. Бул жайытта жүргөн мал, мына кара түстүү болгондон кийин күндүн нурун тартып, чагылыштырган эмес да. Энергиясын сактаган да. Hayda! 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 Кыргыз жылкысы чаканыраак келип, мингич катары эле пайдалангандыктан көптөр ага анчейин кызыкпайт. Маселен, улак тартам же күлүк чабам дегендер чет жактан башка тукумдагы жылкыларды ташып келип, же аргындашкан аргымактарды кармашат. Кыргыз жылкысынын базар баасы дарсан. Чет жактан алынып келген жылкылардын баасы асман чапчыйт. Жылкыга байланыштуу кургакчылыктар көбөйүп бартат. Кургакчылык мөңгүлөр азайып бартат. Кургакчылык болгондон кийин көп жерлерде чөп чыкпай калып атат. Баягы чөп азайыпчы. Ал эми бул жылкы болсо ошол климаттын өзгөрүшүнө кылым бою жашап келген да. Ошол ысыкка да жашаган, суукка да жашаган, жаанга да жашаган, бардыгына бул туруктуу болуп уже канча биздин ата-бабабыздан бери келатат да бул калыптанып. Ошо кыргыз жаралганда эле ошо кыргыз менен кошо келатат деп айтсак болот да кыскача. Кыргыздар Борбор Азия чөлкөмүндөгү эң ат жандуу эл. Акыркы жылдары ат оюндары эл арасында абдан популярдуу болуп, көкбөрү, аламан улак, ат жарыштары катуу жанданды. Чиновниктерден тартып бизнесмен, саясатчыларга чейин кымбат ат кармап, ага чоң каражат сарптоо мода болууда. Анын фонунда кыргыз жылкысы унутта калууда дейт изилдөөчүлөр. Бир учурда Борбор Азиянын чоң аймагына тараган кыргыз жылкыларын азыр Кыргызстандын өзүнөн издеп табуу кыйын.
көчмөн элди 21-кылымдагы технология дооруна чейин жеткирген жылкы баласынын келечеги кандай болоорун айтуу кыйын.